Азыр 130 000 подписчик, 64 миллион просмотр. Биринчи окуганда бир аз кыйынчылык болгон. Жалпы эле ошол сабак тууралуу бир эле YouTube'дан киреше эмес, дагы кандай андан тышкары дагы пайдаларды ала алдыңыз? Бир күндө бир эле видео киргиземин. 64 миллион деген бул өтө чоң да. Бул почерк мен ойлойм. Менин атым Исламидин кызы Латифа, 21 жаштамын. Келиңиз, сизди мынакей 100 000 подписчик болушуңуз менен куттуктайм. Рахмат. Алгач күмүш кнопкаңызды дагы көрсөтө кетиңиз. Мынакей бул жакта коробкасы менен, ичинде бүт кагаздар менен YouTube. Мынакей караңыздар. Өзүнүн подписи, колу Нил Мохан деген YouTube'дун директору бар. Ошонун подписи дагы турат. Мынакей YouTube'дан 100 000 катталуучуга жеткендиги үчүн окуучубузду Ошко келип, ноокатка келип сыйлап отурабыз. Бишкектен бери 13 саат жол жүрүп. Алгач өзүңүздүн аты жөнүңүздү тааныштыра кетиңиз. Жалпы мындай кандай ишмердүүлүк кыласыз? Негизи эле мындай жашооңузда кандай ушул YouTube менен биргеликте кошо дагы бир иш кылып аттыңызбы? Менин атым Исламидин кызы Латифа, 21 жаштамын. YouTube'ду баштаганыма 8 ай болуп калды. Күмүш кнопкага 6 айда жеттим. Монетизацияга дагы 6 айда жеттим. Экөөнүн бирдей алдым. Анан ага чейин мен тигүүчүлүктү иштеп жүргөм. Окуп, иштеп андан кийин Азирети Али агайды көрүп, бул жакка окугум келип окудум, ишенип. Окуудагы кыйынчылыктарыңызды бир катар айта кетсеңиз, мисалы келтиргенде Азирет мырзанын курсунда, окуусунда окуп, сиз кандай кыйынчылыктарды көрдүңүз, же болбосо кандай бир өзгөчөлүктөрдү көрдүңүз, кантип жетиштиңиз, мына ушул тууралуу айтсаңыз. Биринчи окуганда бир аз кыйынчылык болгон. Ошо оюндардан эле кылгам, негизи анан мындай оюндарда биринчи алып кетиш, анан монтаж кылуу, идеялар бир аз кыйын болгон, бирок агайдын сабагын көрүп өткөндөн кийин жакшы эле болуп калды. Бир айдын ичинде көнүп кеттим. Жакшы эле болуп. Колуңуз көнүп билип калдыңыз, жакшы көнүп калдым. Жакшы. Жалпы эле ошол сабак тууралуу бир эле YouTube'дан киреше эмес, дагы кандай андан тышкары дагы пайдаларды ала алдыңыз? Анткени бизде сабакта пландоо, мотивация, дисциплина, психология түргөн адамдарга мотивация бере турган, бир дем күч бере турган, жеңилбей турган сабактар дагы бар да. Ошолордун кайсынысы сизге дагы көбүрөөк таасир этти? Мен убактымды пландап, жакшы жашоомду пландап, иштеримди ошентип калдым. Көп нерсени үйрөндүм, анан саякаттоону, эркин жүрүүнү көп нерсени үйрөттү. Аябай жакты сабак. Чоң рахмат. Кыргызстанда мына личный брендти, мына YouTube'ду алып кетиш бул өтө кыйын нерсе да. Тагыраак айтканда, бир күн кечки убактыңды деле арнап коюшуң бул ыктымал. Ал эми английский контентте бул кандай экен, канча убакыт бөлүп атасыз бул жакка, кандай кыйынчылыктарды көрүп атасыз? Мына ошол нерсе тууралуу айтсаңыз. Биринчи убактым көп кеткен. Бир күн жасап, карап, башкалардын видеолорун көрүп жүрүп, көп убактым кетип аткан, бирок кийин үйрөнүп калдым. 1 саат эле кетет азыр. Бир күндө бир эле видео киргиземин. Анан калган иштерди жасай берем. Анан кайсы убакытта кылсам, ошол убакытта өзүм убактымды коюп, ошол убакытта кылам. Жалпы эле ошол өзүңүз азыр айылда турасыз, үй бүлөңүз менен, ата-энеңиз менен. Анан ошондо негизи эле мына айылдын иши бүтпөйт го. Тиричилик менен короон шыпырасыз, салаттарды жабасыз кышкыларга. Анан ошентип арасында ата-энеңиз дейли кандай көз карашта болду сиздин YouTube'ду алып барышыңызга, ушундай кызыкчылыгыңызга? Бизде иш көп чынында. Иш кылып, кечке бошобой, анан кечинде келип кылып аткам. Анан кээде жетишпей калганда апамдар убактым эме кылып, ушуну кылып бүт анан кийин деп ошондой кылышып аткан. Мүмкүнчүлүк берип, Мүмкүнчүлүк берип аткан. Колдоп атты. Жакшы, сонун. Азыр YouTube дегенде эле бул жумуш болуп атпайбы, чоң бир. Анан жалпысын айтканда просмотрдон акча түшөт. Анан сизге бул бир айдын ичинде, же болбосо ушул убакытка чейинби, айтор бир айлык кирешеңиз канча болду? Азыр жалпы эле баягы адамдарга ошол нерсе кызык да. Канча акча тапкан? Канча акча. Бул адамга мына YouTube дегенде уже бир адамга сөз түрүндө интерес болуш керек да. Бул жака адамдарга интерес, бул акча. Сиз канча киреше чыктыңыз? Мага 2 ай болоюн деп калды. $1100 болду.
Жакшы. Бир күндө 1 саат эле убактымды бөлөм. Ошентип бир эле видеону жүктөймүн. Ошентип 1100 болду, 2 айга жетпей. $1100 дегенде эми 2ге бөлсөк $550 чыгып атат да. Эми примерно ал сомго 50.000 сом болуп атат. Сиздин жашыңыз мисалы 21де, анан айыл жергесинде үй ичинде отуруп эле телефонуңуздан 55.000 сом деген нерсе чынында башкаларга аябай бир чоң угулат да. Бирок чынында бул бүгүнкү күндө реалия болуп атат, мүмкүн болгон нерсе болуп атат. YouTube мисалы дүйнөдө 100дөн ашык мамлекетте бар. Легалдуу, мындайча айтканда мыйзам чегинде кадимкидей миллиондогон ютуберлерге айлыгын камсыздап берип келет. Алардын катарында биз дагы бар, сиз дагы барсыз. Ошого сиз дагы куттуктайм мына ушундай саналуу ютуберлердин катарына кошулганыңызга. Азаматсыз. Чынында күмүш кнопкага жетүүңүз менен мен сизди куттуктайм. Анткени бул нерсе YouTube'да аракет кылган адамдар үчүн гана боло турган нерсе. Бул спонтанно, спокойно эле кылып кое турган нерсе эмес, буга бир четкий болгон структура керек, план керек, билим керек, аракет керек болот. Мына караңыздар, 6 айдын ичинде бул кыска срок чынында. Адамдар 1,5 жылда, 2 жылда жете турган нерсеге окуучубуз жарым жылда ушундай жыйынтыкка жетип отурат. Азаматсыз. Азыр 100.000 катталуучу болупсуз да. Бул 6 айлык көрсөткүч туурабы? Азыркы учурда канча подписчик жана канча просмотр болуп калды жалпы? Азыр 130.000 подписчик, 64 миллион просмотр. 64 миллион, Кыргызстандын калкынан 10 эсе көп болгон просмотрду жыйнап коюпсуз да. Ошондо 2 айдын ичинде дагы плюс 30.000 кошулуп кетиптир да, Ооба. Бир айда болду. Бир айда. Контентти туура алып кетип аткандыгы белгисиз да бул нерсечи. Ар бир чыгарып аткан нерсеси мындайча айтканда көркөм жана адамдарга жаккан белгиси мына ушул. 64 миллион деген бул өтө чоң да. Бул почерк мен ойлойм Азирет мырзаныкы. Башында мен өзүм мындай аракет кылганымда, менет кылганда мен балким ошондой жыйынтыкка бир 7-8 айда жеткен болсом, окуучуларыбыз азыр 6 айдын ичинде бир эле кирешиге гана чыгып калбастан күмүш кнопкаларды алып, ошондой чоңдогон кирештерге жетүүсү бул чынында чоң бир билимди сыйлап, ошону окуп, аягына чейин чыгарган адамдардын белгиси деп санайм да, күчтүү адамдардын белгиси. Анткени канча адамдар бар, ошондой билимди көрүп турса дагы өзүнүн аракети жок болгон үчүн калып кете берет. Ошого азаматсыз. Акыркы суроо, жалпы азыр YouTube'ду баштайм деп коркуп, кыла албай кандай болот экен деп аткандар үчүн сиз уже бул жолду басып өткөн адам катары кандай кеңешиңизди айтат элеңиз? YouTube'ду эртерээк башташ керек. Агайдын сабагын окугула аябай түшүнүктүү, майда чүйдөсүнө чейин айткан, аябай суроо калбайт да негизичи. Аябай жаккан, мындай курс көрүлө экен негизи. Кээ биркилер эптеп эле окутуп коет. Азирет Али агайдыкы аябай түшүнүктүү, аябай жаккан мага. Эртерээк окугула. Бул оңой нерсе да негизичи. Үйдө эле отуруп, кайсыл мезгилде кылам десең, ошол мезгилде кылып коесуң. Бирөөнүн колунда иштебейсиң, бирөөнүн урушун укпайсың. Жакшы. Биз адат кылган нерсебиз дайыма окуучуларыбызга ушундай ийгиликке жеткенде сыйлыктарды алганда YouTube'дан биз дагы өзүбүздүн сыйлыгыбыз менен келебиз. Анан жалпылай комментарийге дагы Латифа окуучубузду куттуктап кетиңиздер жана өзүңүздөргө дагы бир стимул болсун, мына ушул аракетти сиздер дагы бул нерсени кылганга мүмкүн экенин далили. Бисмилла.